Кызмат үстүндө форма менен түкүрүнүп жана чылым чеккен милиция кызматкеринин аты жөнү такталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, кече 8-январда социалдык тармактарда формача милиция кызматкеринин жол четиндеги дүкөндүн жанында туруп алып, түкүрүнүп жана тамеки тартып жаткан видеосу тараган. Видео Бишкектин Кеспеш районунда тартылган. Маалыматта жазылгандай, кызматтык ийгиликтөөдөн кийин түкүрүнгөн кызматкер ММ аттуу милиция кызматкери экендиги такталып, жаңы мыйзамга ылайык Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка айылы өкмөттүн органдары материалда өткөрүлдү. Алар мыйзамга ылайык чараларды көрүшөт. Эске сала кетсек, 1-январда эреже бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Ага ылайык коомдук жайларда түкүрүнгөн жеке жактарга 5500 сом, юридикалык жактарга 17000 сом айып пул салынат. Ал эми тыюу салынган жайда тамеки тарткан жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып пул салынат. Булак барометр чекит KG. Мерлан. Меникini албайт, жазган жетпей ал. Жазсаң да албай жатабы? Тартып алдым.